5 машина менен. Менин артымда дагы 4 машина келатат, Кудай буйрса. 1 сааттан кийин уже жетип калабыз. Жолдо кетип баратабыз. Биздин спортсмендер азыр салып жатат. Артта дагы бир 22 спортсмен бар. Погода жакшы, кар жаап атат. Кудай буйрса, балдарга, жигиттерге ийгилик каалайбыз. Жеңиш менен келели. Өзүм дагы чыгам, Кудай буйрса. Артта көрөсүздөр. Биз менен бирге. Bir болду, вес бүттү, тамактаганы келдик. Бул көз болду залдан. Бирөөнүн чыканага тийип кетип көрүп кеткен. Пока бокс боло элек. Токмок жерде чаап коебуз азыр эле. Бизде жигиттер тамактанып атабызбы? Салам алейкум. Кандай жакшы. Таңскенин тамагына жетти экен. Жетти да. Эмне жеп атасыздар? Бош лепти жеп атат. Нандуго Таңскенин алып келдик. Так, бuyakta. Assalomu alaykum, qandaysыңар? Жақсымы? Жақсы істерге қанақта. Тамақтардан болсын. Мелеске дәрді қандай? Ролик мында? Мына жігіттер тамақ ішіп күтті. Таяқтан атабыз. Тамақ ішіп, андан кейінгі жігіттермен таныштыра кетейін. Тамақтан атабыз. Анда ұсақ тоқ бұл. Тамақ жақсы екен. Үйдікіне жетпек екен. Үйдік соңырақ қойден. Так, бізде мына өзінше байкелешті келген атайын. Şu қызматта. Қызматта бізде спортсмендерді қолдап атайын. Чоң рахмат. Спортсмендер. Қандай жырғалаға жақсы бой десеңер бай. Біздің атамыз. Так, бұяқта спортсмендермен, чемпиондармен таныстырып кетейін дегенде отырышады. Настрой жақсы. Жақсы дәрін отасыңар бі? Жақсы отырасыңар бі? Қызматқа келішкен. Ошол бұйырса обедтен кейін 1,5 саат, 2 сааттан кейін бой башталат. Құдайым бұйырса. Жігіттерге игілік қалайбыз. Бұяқта тамақ алып отырышатын біздің жігіттер. Қандай сағылет жарсағы? Не тамақ алдыңар? De, koştası bel bu. Шыл алып отырсың. Қанша болды бұларда? 350 рубль болды, ja? Шунша 2 көңірге алдыңар, 350 болды. Ана жақсы да, вес қанша болды? Түшпесің? Ватилева, бізде шофер өскен. Шофер өскен. Көрішкенше мына азыр парад болуп атат, азыр башталат, бираздан кийин бокс башталат. Турнирин açıldı. Hazır жақын уақытта башталат.
көрүүчүлөр, мекендештер, жерлештер, бокс бүттү. Акыркы 2-3 бара калды. Кыргызстандан атайын 2 спортсменибиз калды. Даярдан атышат мына. Ушу жигитибиз калды, Эрбол деген. Анан тиякта Абду деген биздин жигитибиз бар. Ошол. Калгандарыбыздын бар бойго чыгып бүттүк. Мен уттум. Дагы биякта экөө нича болуп калды. Айбек менен Рахим экөө бир чыгып калып, бири-бирине чыгып калды. Нича болду экөө. Калгандар жигиттер мына утуп атышат буюрса. Медалдар мына. Ошол жигиттер буюрса жеңиш биз тарапта болду. Основной бардык жигиттерибиздин арасынан көп эле биринчи орунду алышты. Молодцы. Ошол не дейсиң? Ошол так, мына бул Рахим гана оюңарды айтып койсоңор, кандай болду турнир? Соң болду. Жакшы болду. Бирибизди кабатлабай жакшы иштедик. Жакшы иштедиңерби? Өкөн кандай иштедиңер? Жакшы болду. Рахмат. Не болду Эрбол? Кандай даярдык жакшыбы? Качан чыгасың? Азыр чыгасың? Табызбы? Чыгасыңбы? Молодец. İşte koyçu kana video var az. Video işte koyçu az. Ha bu gördüңөр mü? Так. Молодец. Bu жакшы иштеди, молодец. Мына азыр Абду чыгат мына, Абду. Ана Султан канча орун алдың? 5-биринчи. Молодец. Сенчи? Аткасын уттуң, молодец. Сенчи? Sen uttun бар. Биринчи орунду алдың, сенчи? Билесиз, биринчи. Бүт мына бардыгы эле биринчи орунду алды. Ошо жигиттерден барып катышып келди. Ошолордун арасынан Бокбеков Надежда биринчи месттен алды по боксу боюнча. Международный турнирде биринчи месттен алган үчүн Аскарбеков Чыңгыз деген кубок мына биринчи месттен алып жакшы, молодец. Аткасын молодец. Награждается экинчи место, второе место. Экинчи место алган үчүн Аскарбеков Санжар деген Маку унуку жеме окот тартып койду да месте Алыбаев Сардар экинчи место алышын берген. Талпага неге калтырбай жакшы максаттан эле бул экиде биринчи орунда жешкенге аракет кылган. Бул андан кийинки экинчи место алыш үчүн эң кичинекей биздин боксерубуз 34 килограмм салмакта алып келген үчүн биздин Усманов Амир деген жигит. Ana jigitlerge gel, berge. Jigitlerge ne dep aytasың, mana? Талпаны деп калайсың, эмне кыласың? Талышың эмнеси? Кана, оюн айтпайсың. Спортмен машыгабызды. Андан кийинки биздин экинчи орунду алган өзүнө эси чоң болсо да 4 килограммга. Ушташып жакшы оюн көрсөткөн биздин жигитибиз кел. Бек Каза деген Бек Каза. Биринчи жолу турган буюрса, мындан дальнейший макулу ийкалап андан кийин Айбек, сен Рахим, дагы боласың бир ошол келбей калды Тыныкага. Жумушуна байланыштуу кийинки элек аларга да эле калганыбыз. Ушул 30-ноябрда эмне болот, ошого дагы андан 7-декабрда греплинг болот, 7-декабрда бокс болот. Ушул турнир январдын аягында болот. Ошого дагы жакшылап даярданабыз. Макулбу? Макулбу? Ошо баарыңарга эле карап коюңуз. Так, суроолор бар?